Ассаламу алейкум. Менин каналыма кош келипсиздер. Дагы бир ирет сиздер менен канал аркылуу көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Бүгүн сиздер менен өтө даамдуу сочный манты жасап даярдайбыз. Эгер менин каналымда жаңы кошулган болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, коңгуроочону кагып, лайк басууну унутпаңыз. Видео жакса бөлүшүңүз. Алгач ишти камыр жууруудан баштайбыз. Камырды un, туз, суу, чөөн жакшы аралаштырып, өтө катуу эмес, орточо жумшактыкта камырды жууруп алабыз. Даяр болгон камырыбызды 10-15 минутага тындырып коебуз. Мына камырыбыз даяр. Эми ичине керектелүүчү фаршты даярдайбыз. Мен алгач ич майды даярдап туурап алдым. Бул видеого түшпөй калыптыр, кечиресиздер. Мына энди ушул аппаратка пиязды туурап алам. Анткени бул өтө жеңил. Мына пиязым да даяр болду. Бат бүтөт. Мына картошканы да ушундай кылып туурап алып, тууралган картошканы ушул аппаратка салып туурап алабыз мындагы. Мына картошканы да даярдап алдык. Энди пияздын өзүнө зирени салып, эзип алабыз. Анткени пияздын суусу чыгып, зиренин даамы өтүп, аябай сонун болот. Мен ар дайым ушундай ыкма менен кылам. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Андан кийин мантынын приправасы, черный перец, туз салып аралаштырып алабыз баарын. Фаршыбыз даяр болгондон кийин биз камырды жайып, мантыны түйө баштаганда биз сууду даярдап коюшубуз керек. Сууну коюп коебуз. Мантыбызды даяр кылып түйүп бүткөнчө суубуз кайнап чыгат. Кайнаган сууга 1 аш кашык тузду салып, даяр түйүлгөн мантыбызды асып коебуз. Эгер ичине эт кошсоңуздар 1 саатта бышып чыгат. Мен даярдаган мантымда эти жок болгондуктан 45 минутада даяр болот. Мына кесип алдым. Энди ичине фаршты салып түйүп алабыз. Түйүлгөн мантыларды манты казандын тарелкасын майлап тизип алабыз. Мына мантындан түйүп бүтүп калды. Суу да кайнап чыкты. Даяр болгон мантыны тарелкага тизип, мына отко коебуз. Энди 45 минутта даяр болот. Мына манты даяр болуп бышты. Тамагыңыздар таттуу болсун. Өтө сонун, даамдуу. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.